Мен азыркы учурда Бишкек шаарында иштеп жатамын. Өзүмдүн проекттериммен 5 жыл мурун Московский политехнический университетине Бактылуу эженин жардамы менен окууга өтүп, 1 жыл мурун 2025-жылы бүтүрүп келдим окууну. Өзүм багытым боюнча специалист инноватика, специализация аддитивный технология. Бул жаңы технология заман талабына жооп бере турчу, ылайык келген бул технология универсальный бүт багыттарда иштейт. Өзүнүн ордун азыркы учурда рынокто эми өзүнүн ордун ээлеп келе жатат технология. Азыркы учурда бул технологиянын жардамы менен ар бир адамдардын үйүнө кирчү технология да бул. Мисалы, бир адам буюм керек болгон болсо, өзү каалаган буюмду үйдө отуруп жасай алат да. Убакыттын ичинде. Кантип жасайт? Заводко заказ берип отурбай. Бул технология печать этет пластиктер менен. Бул биринчиси, экинчиси заводдордо иштей турган технология бул металлдар менен иштешет. Металлдан модельдер чыгып берет. Запчасть, сувенирлер, ушундай керектүү буюмдар. Менде азыркы учурда пластиктен иштеген 2 аппаратым бар өзүмдө. Не чыгара аласың? Түшүнүктүү бирдеме. Түшүнүктүү, мисалы окууга көрсөтмө куралдарды, машинанын запчастьтарын, стройкага тиешелүү деле жанагындай калыптарды чарса болот, тумба немелердин, анан бесплотниктердин корпустарын чарса болот, жанагындай технология жагынан. Композит материалдар менен формалар чарса болот, силикондон башка, мисалы Эт тууралуу айткансың, Сулардан эт тууралуу азыркы учурда Кытайда иштелип атат бул технология. Бул эт белокту белоктун жардамында куюп чыгарат, этти. Искусственный этти жасаган. Бул эми гана ачылды, бул запуск берилген дүйнө жүзү боюнча. Азыркы учурда бул тууралуу дале конгрессия кетип атат. Кээ бир көнүккөн мамлекеттер уже технологияны уже реальный түрдө чыгарып атат. Ошондо этти мал өстүрбөй эле мындай жасайт. Сен мен көптөн бери таң кала элек болчумун. Биринчи жолу таң компания. Ошондой. Анан кийим жагында дагы бар. Сумка, обувь чыгарса болот, кийимдерди. Ушундай универсальный технология да. Келечекте медицинада адамдын сөөгүттөрүн куюп чыгарат, имплантация. Тиштерди жасайт. Азыркы учурда дагы жакшы изилденип атат бул технология. Эгер бул технология укмуш өнүгөт келечекте, бул искусственный интеллекттин практический технологиясы. Мисалы, искусственный интеллект ойлоп жасайбы? Аны ушул технология гана жасап бере алат. Физический теме. Азыркы учурда дүйнө жүзүндө акыркы жаңылыктардан бири бул ракетанын двигателин жасады. Бул двигателди канча бир 10 күнүн ичинде жасады искусственный интеллект. Проект кылып, андан кийин иш жүзүнө физически алып чыкканда уже 1 айдын ичиге кетти да, бир двигатель жасаш үчүн. Ал запуск бергенде биринчи запускта иштеди двигатель. Ушуну мен азыр мисалы мурдагы буга чейинки технологияларды эске алганда, мисалы 1 жылдап кетчү да бир нерсени жасаш үчүн. Азыр уже 1 айга кыскарды да ошол системасы, процесс. Андан да кыскарышы мүмкүн. Прочность бул темирди кадимки сварка эткенде эле сварт. Ал лазер менен, порошковый материалдар менен. Азыркы учурда түрүдөн чыгып атат бул технология, эселенген технология. Куйганда каждый деталь куйганда. Бул атомдорго чейин бириктеп чыгат ошондой. Лазерный дагы микрометр. Бул азыр Европада өнүгүп атат, Кытай өнүктүрүп атат. Аслында Кытай жакшы иштеп атат. Неге дегенде Кытай интеллекттин жардамы жасалат экен. Бул модельди 3D модельди искусственный интеллект түзүп берет, жасап. Ошол готовый модельди анан бул технологияга салса, бул технология ошону жасап берет. Бизге жалпак машинанын эмелери бар го, детальдер ошол тууралуу айтсаң, бампер тууралуу. Бампер тууралуу бул жагында бампер тууралуу мисалы чоң принтерлер бар, өзүнүн площадтары болот, размерлери менен ушунча чыгып берет. Ал бамперлерди мисалы готовый заводдон моделин сатып алып иштетсе болот, чыгарып пластиктен. Анан эскиндай адам колунда жасаса болот, ал 3D сканирование менен иштесе болот. Готовый бир бамперди коюп, мисалы ошону сканер кылып чыгарып туруп, ошону жасап чыгарса болот. Мисалы өзгөртүп, ошондой. Машинанын корпустары ошондой.
Motor деле жасап коюшу. ооба мотор деле жасайт. Себеби ушундай таланттуу балдар бизде несеничи анан эч ким айтылбайт дегендейчи. Ошон үчүн бир какой-то бир дагын салымды кошоюн деп анан кийин айттым, кел анда. Биз офисте алдык политехническийден арзан, себеби ошол жерге жасап чыгарайлы биз. Окуу куралдар аябай көп, физика, химия жетишпейт да региондордочу, мына 7 областта деле. Анан дагы мектеп куралдарына эмне керек? Биз биринчи ошонун баштайлычы. Андан кийин бул айтып атпайбы, дрон чыгарса болот. Сен дронуңду айтпа дедим. Азыр жөнөкөй нерсенен баштап турайлы депчи. Ошол. Канчалык сабырдуу болуп, аял киши эркектин таап келгенде канчалык сабырдуу болуп, балдарым. Мына бүгүн атам ушуну эле таап келипчи. Ушуну бөлүп жеп алайлы десе, ошол бала да сонун өсөт да. Ошол бала дагы сабырдуу болуп, ошол бала дагы мына бияктар айтып кеткендей, ыйман бекем болуп чоңоет да. Ыйман бекем болгондон кийин Алла Таала өзүнүн ырзыксын көп берет экен да. Чындыгында ыймандуу адамга действительно Кудай Таалам ырзыкын көп берет экен. Мен ушул өзүмдүн натуралдык дарылоомду мен эң биринчи кыргыздарга нан жебейсиңер деп койдум. Десем, азыр 90% чаканга жыгыласың. Кандайчы бул нан жебесек биз аш болуп калбайбыз, жок. Нан азыркы будай менен илгерки будайдын өтө чоң айырмасы бар да. Өтө чоң айырмасы бар. Бул мына будай өстүргөн сельский хозяйствонун профессорлор дейби, кимдейби ошо окумуштуулар абдан жакшы билет. Азыркы нандардын будайы көбүш үчүн көп мындай көбө турган болуп, көбүш үчүн ошонун немесин өзгөртүп койгон да. Ичи чоңоюп кетет дем үчүн, сахар болду дем үчүн, организмге кирген микроорганизм баккан үчүн, ошолор бизге зыян берген үчүн биз оорун алып келип атат. Будай бизге чөйрөп берет экен. Анан сүт окаттары, сүт, анан сахар. Хорошо, сахарды ой мен жебейм деп айтасыңар, анан айтасыңар, ой сүт, эмнеге сүт. А сүт деген 3 жашка чейин эле болот. Энеден ажыраганга чейин эле балага 3 жашка чейин сүт берилет, андан кийин болбойт. И тем более уйдун сүтү дагы бизге мындай былжыр түсө турган чөйрө алып келет да. Эң ушундай эле сүт жакшы көрсөңөр, ак эчкинин сүтүн ичесиңер. Анан боз бээнин кымызы, анан ак уйдун сүтү. Сыр, сливочный. Пожалуйста, жегиң келе эчкинин сыры. Ак эчкинин жок. Ак эчкинин сыры, ак эчкинин айраны, ак эчкинин сүтү. Мына. Мен ушуну айтып, бирок көбүнчө мен айткандардан мисалы бир 1000 адамга айткан болсом бир 3-өө угуп атат да, калганы укпайт. Жок, деле баягы нанды жейт, баягы эле сүт ичет, баягы эле сахар жейт. Ошон үчүн өлүккө туурудан арыла албай жүрүп атабыз. Уйдун Раматлык жолдошум менен ушунда чыгып калдык, анан 5 аял бир болуп калдык. Анан ошо 5 аялдын ичинен эми чоңурагы мен экен. Менден эми көбүрөөк мындай совет сурапчытыр да. 3-өө чындыгында күйөөлөрүн ояндай анамындай деп калышты. Анан бирөө айтты, сен сүйлөйм, сен сага сөз келди десек, ал айтты, мен деди, мен кичинекейинен балдарым ушундай кылып тарбияладым деди. Күйөөм эшиктен акча таап келе турганда деди, мен чоң балам деди, кумганы көтөрүп жөнөйт деди. Экинчиси тазды көтөрүп жөнөйт деди. 2 жашар кызым чачыкты көтөрүп жөнөйт деди. Көрдүңөрбү? Ошо көрдүңөрбү? Эр сыйлаган эшикте калбайт деп көп айтам да аялдаргачы. Эрди сыйлаш керек. Эрим жаман, анан эрим таппайт, анан эрим деди. Ошону жаман кылган аялдар. Сен капа болбогула, мен аларга мынтип айтам. Много эр бул турмушта, бул бабник. Много эр бул мээсин жейт аялдын. Много эр лодыр. Много эр эми спиртан мындай кошуп кет, добро. Мына мен айтам, сен мунодан качсаң буга келесиң дейт. Мындан качсаңыз жакшы эр жок. Жакшы эрди кылган ушунун артында турган 5 аял. Ошол аялды энеси тарбиялаш керек. Сенин күйөөң характерин билиш керек да. Бул мынага капа болуп калат. Кой мен ушуну мындай кылып койсом, мен бактылуу жашайм деп. Аял киши ушуну билиш керек да. Анан молодец, ошол келин айтты, биз деди, менде уруш жок деди. Күйөөм аябай жакшы мамиле кылат мага деди, урушпайт деди. Мен бактылуумун деди. Көп болсо баласы бирөө 5 жашар, бирөө 3 жашар, бирөө 2 жашар экен. Көрдүңөрбү? Мына турмушту баштаганда бактылуулук менен баштап атпайбы? Ошол аял үйдө баланы тарбиялаш үчүн баштап атпайбы? Анан ошол үйдө бактылуулук болду, анан каякта болот анан. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн аялдарыңарды алып келгиле.
укпай аткан болсо аларды сүйлөшөлү айталы. Мен кемпирим уже поздно. Жөжөнү жумуртка сатып келем да, бир жака барып инкубаторго салам, анан кайра чыгарам, кайра сатам. Вроде колуман акча өтүп атат, баягы эле кийимим менен баягы эле удай эле жүрөм, эчтеке өзгөрбөйт да. Кайсынан пайда түшөт деп баштайт экенсиң да. Анан ошентип баштаганда анан кыска убакытта чыгат экен бөдөнө, тигил тооктуку 21 күндө чыгат, индуктуку 30 күндө чыгат да. Бөдөнө болсо 17 эле күндө чыгат инкубатордон. Тоок эң аз эрте тууду дегенде 4 ай 5 айда тууйт. Кыргыз тоокторун вообще 8-9 айда тууйт. Бөдөнөн 45 күндө эле тууп баштайт. Жумуртка салгандан кийин 62 күндө, ашып барса 70 күндө даяр уже 2 айдан кийин дасторконго жумуртка келип түшөт. Эти дагы ургачысын бөлүп аласың, эркектерин союп саласың, эти 2 айда жумуртка салгандан баштап 2 айда уже даяр да продукция. Анан ушулдан болот турбайбы, анан ошол түшкө туура келди да. Анан бир нерсени сразу эле болуп кетпесе деле аркасынан жүрө бериш керек экен да, дагы эмне болуп кетет, дагы эмне болуп кетет дегендейчи. Ошентип нарындан Бишкекке келгенден баштап бир 7-8 жыл жанагындай ар кайсы мен деген нерселерге, өзүңдү көргөзгөн нерселерге коротуп жүрө берип деле ошол убакыт өтүптүр. 2 жылда бул чарба жыйынтык берди да. Анан билгенде келгенде эле ошол сыяктуу бир нерседен баштамакмын да. Анан байкелер айтып атпайбы, ишке ашпайынча айтпай эле турайын деп, бирок мен Акчолтой байкенин бир нерсесин колдойм. Жанагы мөмө берген түшүн бериш керек дегендичи. Акчам көп болсо мен да ошол тармакка кызыкмакмын да. Мен өзүм ат башыда болом, нарынын ат башысынан, анан аяк жакта бир жылыга айдап, анан жылыга жыйнап аласың да. Эгинден арпа өсөт, буудай кийим бышып калды, картошка өсөт, башка нерсе өспөйт. Анан жана көлдүктөрдү эле карап алып суктана берчүмүн да. Бир жолу сайып коет, анан канча жыл түшүм алат, бизде андай жок депчи. Анан ат башыда чычыркана косот экен. Аны Тилек Токтогазиев айтты, анан аябай туура көрүп калдым да. Ат башка ошол чычыркана кайдайт элем деген кыялым бар. Сиздер франшиза кылып ошол неме алыш керек да мен. Аябай жакшы чычырканаттар бар азыр ошол ат баш. Ошол кезде мүмкүн таштап коймокмун сиздердин салым болбогондочу. Улантпай деле койсом бул менин акчамдын баары эле ушулардын жемине кетип атат. Актап айткан өзүң деп калдың да. Морозильникте эти турат, жумурткасын көтөрүп алып дүкөн кыдырып жүрөм, салпактап. Алдан түшкөн пайдага караганда жумушума пайда көбүрөөк экен, мен тыштап кайра эле жалданып иштесемби деген экинчи мондай ойдо турган учурда ошол мага чоң салым болгон. Ошон менен ошо сиздердин чайымыңыздар менен чакырган Нургазы байкенин себеби менен ошол жерден жигиттик марттык кылып мага жардам берген Мелис мырзанын жардамы менен ошол менин ишкерлигим уланып, бүгүн мен каяка сатам эмес, менден сатып алам деп келсек, таппай калган мен Гүлгүрталбай, түбүндүү товарга айландырганга себеп болдуңуздар. Ыраазычылык билдирем. Ой, рахмат. Ошондо мына кубанчаба, сиз дагы бар элеңиз, а? Сиз эми батаңызды берип коюңуз мына жиде кызыбызга. Кызым, Алжамат. Ошондой жакшы тилек кылгандар бар, жакшы адамдар жолгон. Ошо кокустан ушу Нургазы байке баарыбызды ушинтип чогултуп алып, ошондо Мелис бул Турцияда чоң. Ал жерде Акжолтойдун эмгеги бар. Ошо жолугуп калып Акжолтойдун үйүндө, Акжолтойдун өзү Акжолтой. Андан да чоң эмгек, Мына Майрамбек ошону каржылаган ошол отурушту. Бүт кой алып берип, дасторкондон бери. Кыскасы, Себепчи болгондо жакшы, билинбеген менен жакшы иштер болуп атат да. Ушу кызым дагы өркүндөсүн, өссүн. Анан дагы мен бүт баарыңарга бир нерсени айтып коеюн эми. Өзүңөрдүн баарыңардын бизнестериңер бар экен, жакшы болуп атат. Нургазы иш кылат билесиңерби? Нургазы шунча кишинин башын бириктирет да дайым. Ушул менен элек мунун бизнеси жок эсиңер. Негизи ат башынын кыздары дагы, балдары дагы кыйын да. Миллионерлердин баары ат баштан чыгып атпайбы? Анан кыздары эле десең, мына кыздары Жидегилдин айтканы толук бир сюжет экен да. Мотивационный сюжет. Нөлдөн баштап ошо айлыкка жемге акча таппай калып, анан кийин бүгүн келип, Кудайга шүгүр, продукцияны таланып берейин десең,
түгөнүп калып атыптыр. Мына ошого себеп болгон бул ушул жердин касиети бар да, мен дайым айтып келем. Нургазы деген киши жөнөкөй киши эмес. Бул Кубаныч экенин айтканда жакшы. Ушул жерде отургандардын бардыгы жөнөкөй адамдар эмес. Анан чогулганыбыздагы бир себеп, бир жакшы бир эме менен жолугабыз. Азыркы айткан могу баланын мен көптөн бери таң кала элек болчумун. Анан бүгүн Мухаммед бизди аябай таң калтырды. Етти речи да жакшы экен. Бүт речь поставленный да, окугандай. Ой, Айтып бергени дагы. жасалма етти өзүндөй кылып неден жасайт? Принтерден чыгарат десе, мен принтерден пластик чыгарса болот, бирдеме чыгарат. Эт чыгарат дегенде эми ушундай бир сонун билимдүү кишилер жыйналып, эме ким? Арстан Австралия жөнүндө айтып бердиң. Бул талаптуу кишилерди айтпай эле коеюн эми. Баарыңардын жакшы бир пикириңер, Бактыгүлдүн кылган иштери эми өзүнчө эле бир том экен да. Анан чын айтып келгенде, жыйынтыктап келгенде ошол касиеттүү бир, анан бияка жөн эле баягы эч бир немеси жок кишилер келбейт. Ушул чыгармачылыкка жакын, душасы ушундай таза, бир жакшы, бир башкача бир маанайдагы кишилер келет деп ойлойм да. Дайыма ошондой сезем да өзүм. Анан жөнөкөй бир аябай консервативный бир ушундай бир жугуму жок кишилер келбейт окшобойт деп ойлоп коем да. Ошолордун арасынан мына образ Тукунуп, Акжолтой деген, Кубаныч эке президент менен мындай дал тапташып жүргөн киши. Нурбек Саяк деген ал вообще күчтүү. Биякта бизнесмендер эми аябай скромный. А биз камбагал кишилер мындай ладаңдап сүйлөй беребиз ошо. Ар дайым. Аман болуңуздар. Ушул жыйыныбыздын өмүрү узун болсун. Келип катышып, пикир бөлүшүп, ортону толтуруп, дайым ырысыбыз жугушуп жүрө берели. Мен айтарым ошол. Ал жерде менилерим, карындаштарым, балдарым отурасыңар. Албетте силердин мен көп эле катышып калдым го. Силерде маанилүү жыйын да, маанилүү жыйын. Жөн эле чай ичүү эмес. Маанилүү жыйын. Жакшы акыркы жаңылыктардан угуп атабыз, акыркы технологиялардан, ар бириңердин башыңардан өткөндөрүн. Эң негизгиси ар бириңердин баягы тилеңер Кыргызстанга, улутубузга болсо экен деп атасыңар. Чындыгында ошондой да. Болбосо силер депутат эмес, министр эмес. Азыркы мындай умныйлар баягы чоң кызматтарда иштеп жакшы айлык алгандар биздейлерди көрсө мынтет да. За что деп. Ушундай да. Чындап эле ошентип ойлойт. Мен алып атам дейт. Биягынан да алып атам, биягынан да алып атам, биягынан да муналарга эмне жок экен дейт. Чындап эле Бактыгүлгө эмне жок экен дейм да. Бирөөнүн балдарын кыйналып окутуп, бала чакасында жаман көрүнүп, күйөң барбы жокпу? Акчаларын жок кылып, бирөөнүн балдары канчаны окутуп жүрдүңөр ошо? 4000дей чет мамлекеттен. Бактыгүл эжеңер тапкыла. Мурун окугандар кайра тапкыла, банкрот болуп калыптыр. Пулун бергиле мындайларга. Төлөгүлө. Жо чындык, бул чындык, азил, жарым азил эмес бул. Анткени мындай контакт болуш керек да, ошолор мурдагы ушулардын жакшылыгын көргөндөр ону улаш керек дешти, чынбы? Эмдиги балдарды. Мына эжеңер айтып атат, дагы эме кылып калсаң, окутайын деп атат, чынбы? Бизде мисалы үчүн Кыргызстанда кыйыныраак илгери биз болгондо кап дейм да, биз 10 жылда окууга өтпөй эле жүрө берчүбүз темселеп. Пожалуйста, Россияга каалаган жакка окуганга шарт түзүп берет экен да, Азамат экен. Мына кызыбыз кичинекей бөдөнөдөн былтыр болду эми ушу менен түгөтөйүн деп келсе силер жолугуп калып, мына азыр чоң бизнесмен болоюн деп калыптыр, чынбы? Акжол мына деле түшүнбөйт да эмне кылат экен эми, жаман жакшы көрүнүп, көчөт эгип эмне кылат экен дейт. Көчөттү жакшы эгет экен деп камап койгон, кантейин дагы муну. Көчөттү жакшы эгет экен деп. Бекер көчөт Кыргызстанды көрктөндүрүп атса, дагы камап коюптур, акылы жоктур. Азыркылардын баары пас болуп калган окшойт, мен түшүнбөйм. Мындай жигиттерди камаганга болот, Мына иним кандай нерселерди алып атат. Сен аябай жакшы нерселерди айтып бердиң балам. Айрыкча. Могу иниме атың ким эле мына? Мен Дүйшөнгө аябай таң калдым. Мынакей мына бүт наристе кезинен баштап
ошо Курандарды окуптур, жакшы эле башкачынан светский билими да бар экен, немеси деле бар экен. Айтып отурса, чаламолдолор күйгүзөт да кээде. Бул кино тартат экен, эми кино тартса, ой бала бул капыр экен деп жүрбөгүлө. Өзү укмуш. Сону могу жигит Австралияда жүрдүм деген жигит, в общем, сени түшүнө албадым мен, силердин азыркы баягы технологияңарды абсолютно мен түшүнбөйт экенмин, бирок мен түшүнүп атам что-то жакшыларын да. В общем, азаматтар экенсиңер. Бул жигиттин дагы ишиңе ийгилик. Ким эле? Эним Майрамбек баягы туфлисин сата албай эле көрүнүп калабы эле баягы эмеден, Азамат. Ол баягы төртөө деген, бул экөө дагы коркуп жүрөт эмес. Бул эме кыялдан эле жүрөт да тур. Азамат өмүрлөрүңөрдү берсин. Эң кызыгы мына жигит молодец, мына карабайсың, мен азыркы заманда биз укчу эле келгени, акыры барып мына этти деле синтез менен урлап баштайбыз, мал бакпайбыз деп ошого келейин деп калыппыз. Тилеңерди берсин. Бул неберем ала келдим, бир нерсе угуп, бир нерсени түшүнсүн деп. Анан бул жерде мен силерге жана башкаларга да айтып коеюн. Эми ушунча аңардын башын бириктирип атат да бир киши. Ушу менен эмесе башка иш кылбайт булчу. Нургазынын үйүндө аялы киргизбейт экен. Эркектер акча таап келет. Нургазынын бекке иштегенинчи, эми силер бир тууган болуп калбадыңарбы? Мунун иши ушул экен да, буга отдача жок. Только чамасы ушундай аш кылганда муну төлөтпөй коет окшойсуңар, сдачасын. Жада калса Нургазын ушундай жакшы киши экенин билип алыптыр да, мен Ошто досторум баягы Нургазын жөнөтүп койчу дейт. Бизди тартсын дейт. Муну тартып ошону уюштуруу үчүн жол киресин төлөп берейин дебейт. Самолет менен келсин дебейт. Барса иштеке бербей кайра тартырып жөнөтүп берет экен. Анан бул воздух менен эме албайт го. Ошон үчүн мындай жигитти да кадырмдайм. Нургазыны мен постоянно мен ээрчип жүрөм муну. Анткени биз билебиз да. Өтө акылдуулар муну ээрчибейт. Потому что банкрот болот да муну менен жүрө берсе. Бул бесплатно иштейт да. Буну үйрөнсөң ушундай иш кылышың керек. Ошон үчүн şu көрдүңөр да, биз жакшы кишилерсиңер силер. Эми силердин катарыңар көбөйсүн. Айттым го, бизде эле эми кыргыз улутун сакташыбыз керек. Ол ошо өзүбүз сактайбыз, өзүбүз. Карапайым эл сактайт, силердей кишилер сактайт. Анан баягы жаманы бир эле президент. Олар деле жакшы тарбияласа жакшы болуп кетет. Кыргыздын жаманы жок, Жакшыларыбыз көбөйсүн, өлкөбүз өссүн. Ушундай жакшы таланттуу балдар өлкөбүздүн келечеги үчүн, келечектин муундун тагдыры үчүн кыжаалат болгондор көбөйсүн.